Президент Садыр Жапаровдун Дубай шаарындагы жумуш сапары абдан тыкыз график өтүп жатат. Азыр Абу-Даби өнүктүрүү фондунун төрагасы менен жолуккандан кийин Дубайда түн болду. Ошого карабастан президент Садыр Жапаров азыр делегация мүчөлөрүн топтоп бул жакта болсо азыр жумуш үстүндө талкуу өткөрүп жаткан чагы. Сакадай бою сары алтын бул адам Улуу Британиядагы эң бай үй бүлөлөрдүн бири болгон Hinduja Group компаниясынын төрагасы Gopi Chand Hinduja. And President and GP, they work together. Yes. But of course, obviously you stay or somebody stay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yaxşı, özünüz yaxşı, hesabınız yaxşı. Индиялык Hinduja Group компаниясы автоунаа өндүрүү, мунайды кайра иштетүү, банк жана финансы, маалымат технологиялары, саламаттык сактоо, соода инфраструктуралык долбоорлорду өнүктүрүү, энергетика жана кыймылсыз мүлк менен алектенет. Компаниянын дүйнө жүзү боюнча $100 миллиард жакын активтери бар. Анткени сиздин өлкөңүз менен Индиянын ортосундагы мамилеңиз абдан жакшы. I agree. You are going to be friends. Мамлекет башчысы белгилегендей, учурда Кыргызстанда өлкөгө ири инвестицияларды тартуу үчүн шарттарды түзүү боюнча иштер активдүү жүрүп жатат. Энергетика, транспорт, тоо кен тармагында ири долбоорлор ишке киргизилүүдө. İnvestitsiya çözümlerinde hizmettaşı bağıtlarını izindep çıkıyor özümüzden komandamızga tapşırma beresiz bebişeden biz sizlerge Kırgızistan'dagı kızıktуу жана эки тарапка бирдей пайдалуу болгон долбоорлорду сунуштайбыз. Gopi Chand Hinduja сунушталган долбоорлорду деталдуу изилдөөгө кызыктар экенин жана аларды ишке ашыруу үчүн бардык ресурстарды колдонуу ниетин билдирди. Агай мынакей биз сизден ошол Дубайдан иш-чара көптүгүнө байланыштуу маек алып жетишпей калдык. Ушул жерден мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан мен ошол нерсени сурайын деп атам да. Президент өлкө башчыбыз көптөгөн ошол инвесторлор менен жолукту. Анан булардын бардыгы эми баягы миллиарддаган акчалары бар компаниялар, ошо миллиардерлер жөн эле баягы байланыш түзө бербейт да. Булардын баары кантип ишке ашат, кандай болду, эмнелерди күтсөк болот? Биринчиден айтып коерум, ушул бүткүл дүйнөлүк өкмөттөрдүн саммитине биздин президентибизге биринчи жолу Эмираттардын президенти Шейх Нахаяндын ошо чакыруусу келди да, жеке чакыруусу келди. Жакшы жери биздин президентибиз ошол жанагы делегациянын деген курамындагы биздин тиешелүү министрлер, биздин агенттиктин деген жетекчиси болуп ушундай тапшырманы ошол ордунан эле берип атпадыбы? Жанагы миллиардер индус келбедиби? Анын деген өзүнүн жеке капиталы $50 миллиард да. Үй бүлөсү $100 миллиард деген ошо иштетип аткан адамдар да, 85 жаштагы индус. Анан алар айтышпады, биз любой тармакка деген биз деген кызыктарбыз, Кыргызстанга келебиз деп. Анан президентибиз ошол учурдан пайдаланып, жана чоң инвесторлор менен сүйлөшүп атканда, биз мындай эң мындай жакшы, кызыктуу негизги ошол проекттер деген айтты да. Бул деген гидроэнергетика болду, тоо кенди өндүрүү болду деген, транспорттук коммуникацияларды оңдоо деп, жашыл энергетика деп, ошонун баары тең аябай жакшы түштү да. Дубайдагы дүйнөлүк өкмөттөрдүн 10-чу саммитине дүйнөнүн 4 тарабынан президенттер, өкмөт өкүлдөрү, министрлер жана эл аралык эксперттер катышты. Ошондой эле 80ден ашуун аймактык жана эл аралык уюмдар катышкан бул саммит негизинен мамлекеттик башкаруу жаатында тажрыйба алмашуу, ошондой эле өкмөттүн ишин жакшыртуу, адамдардын жашоо шартын оңдоо боюнча талкуу платформасына айланган. Бул жаатта президент Садыр Жапаров мамлекетибиздеги башкаруу жаатындагы жетишкендиктер тууралуу сөз кылды. Биз туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда 166 өлкөнүн ичинен 45-орунга чыктык. 2030 жылга чейин туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча алдыңкы 30 өлкөнүн катарына киребиз деген ниетибиз бар. Мекендештерибиз өнүгүүгө багытталган өзгөрүүлөрдү сезе баштады. Элдин жаркын келечекке, эртеңки күнгө болгон ишеними жанды.
өлкөбүз энергетика тармагын жандантууга багытталган. Буга байланыштуу Садыр Жапаров Кыргызстандагы гидроэнергетикалык резервдердин өнөр жай потенциалына токтолду. Өлкө башчынын айтымында алар эксперттер тарабынан болжол менен 142 миллиард киловатт саатка бааланган. Бул ресурстар элге кызмат кылышы керек экенине бекем ишенебиз, деди президент. Бул ресурстар сөзсүз түрдө элге кызмат кылууга тийиш деп эсептейбиз. Мен мамлекет башчысы болуп келгенимде бул потенциалдын 10%-ын гана пайдаланып жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө 13%-дан ашыгын иштетүүгө жетиштик. Бул багыттагы иштерди активдештирүү максатын көздөп жатабыз. Биз чет элдик инвесторлордун келишин албетте кубаттайбыз. Садыр Жапаров өз сөзүндө 5 маанилүү багытка токтолду. Бул өкмөттүн иши экономикалык саясат, санариттештирүү, билим берүү жана коррупция менен элдешпес күрөш. Мамлекет башчысы Кыргызстанда катуу фискалдык саясат жүрүп жатканын белгиледи. Коррупцияга каршы элдешкис күрөш. Тилекке каршы бул социалдык көйгөй өлкөдөгү терең нааразычылыктардын негизги себептеринин бири бойдон калууда. Министрлер кабинети өзгөчө экономикалык чөйрөдө коррупцияны жоюу үчүн салыктык башкаруунун жаңы инструменттерин киргизүү программасын ишке ашыруунун алкагында экономиканы көмүскөдөн чыгаруу боюнча жигердүү иш жүргүзүп жатат. Коррупцияга каршы күрөштүн жана бюджеттик каражаттардын чыгымдалышын текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекетке ири каражаттар кайтарылууда. Эч кандай жаңы салыктар киргизилген жок. Айтмакчы, саммитке атактуу ChatGPT жасалма интеллектинин жаратуучусу Сэм Альтман да катышты. Садыр Жапаров ага трибунадан кайрылып, аны менен кызматташууга даяр экенин билдирди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан маданиятыбыздын, билимибиздин, каада салтыбыздын жана этикабыздын негизинде даярдалган кыргыз тилине өзүнүн жасалма интеллект моделин ийгиликтүү сыноодон өткөргөнүн айтты. Белгилей кетсек, 10-чу дүйнөлүк өкмөттүк саммиттин ураны келечектин өкмөттөрүн түзүү болгон. Мындай чоң саммиттер биз үчүн эң керек, анткени булар ошо бул дүйнөлүк эксперттер келип сүйлөп атат да. Ар бир мамлекет келип өзүнүн тажрыйбасын алмашып атат. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул биздин катышканыбыз эң туура болду, анткени президент өзү көрүп укту дүйнөдө эмне болуп атканын, эмне өзгөрүп атканын, кандай технологиялар колдонулуп атканын, мамлекетти кандай стабилдүү кармаш керек экен, экономиканы кандай өстүрүш керек экен. Ошонун баарын элдер ойлоп, ой алмашып атышат да. Анан эң негизгиси күчтүү эксперттер өзлөрүнүн ойлорун айтып талкуулап атышат да. Ошондуктан бул бизге керек. Саммиттин аягында Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти, премьер-министри, Дубайдын башкаруучусу Мухаммед бин Рашид Аль Мактум менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү маселелерин талкуулады. Мухаммед бин Рашид Аль Мактум президенттин дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышуусун кубаттап, анын Бириккен Араб Эмираттарына сапары жана жетишилген макулдашуулар өлкөлөр ортосундагы достук мамилелерди мындан ары дагы чыңдоого жаңы дем берерине ишенимин билдирди. Миллиардтарды чапчыган дагы бир дүйнөлүк ири компания Кыргызстан менен реалдуу кызматташууга даярдыгын билдирди. Newport Partners компаниясынын башкаруучу директору Томас Хеккел биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн өлкө башчы менен жолугушту. Newport Partners медициналык биологиялык илимге инвестиция салуу менен алектенген венчурдук фирма. Анын негизги максаты илимий изилдөөлөрдүн алгачкы этаптарында илим чөйрөсүндөгү ишкерлерге колдоо көрсөтөт. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда чет өлкөлүк уюмдар жана инвесторлор менен ар кандай тармактарда тыгыз кызматташууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын канааттануу менен белгиледи. Assalomu alaykum. Бул биздин өлкөнүн экономикалык потенциалын ачып көрсөткөн кезектеги жолугушуу. Президент Садыр Жапаров менен Дубай Ислам банкынын төрагасы Мухаммед Аль Шабайни кызматташууну бекемдөө маселелерин талкуулашты. Ислам өлүктүрүү банкы ири инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашырууга, ошондой эле Кыргызстанда банк кызматтарын өнүктүрүүгө кызыктар. Ошол эле учурда Кыргызстанда Ислам банкинги калыптануунун эң алгачкы баскычында турат. Ошондуктан Кыргызстанга Ислам банкын киргизүү
жана түзүү тажрыйбасы жана методологиясы биз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан сиздердин банк менен иштегенге биз түздөн-түз кызыктарбыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Ислам банкинги өнүгүүнүн алгачкы этабында турат. Ошондуктан мамлекет башчысы 1975-жылы ачылган Дубай Ислам банкынын тажрыйбасы исламдык каржылоо кызматтарын жакшыртууга маанилүү салым боло алат деп ишенет. Сиздердин өлкөңүздөрдө кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин изилдөө үчүн буюрса биз дагы карап чыгалы, ошол биздин компаниянын өкүлдөрүн өлкөңүздөргө жиберип, ошол долбоорлорду талкуулап келгенге. Дубай Ислам банкынын төрагасы Мухаммед Али Шайбани Садыр Жапаров белгилеген долбоорлордун маанилүүлүгүн канааттануу менен айтып, туризм тармагында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин ачыктады. Эмират менен биздин мамилебиз жылдан жылга жакындап кызматташуу көп болуп атат. Жакшы болуп атат, ошондуктан булар дагы бизге абдан көңүл буруп, мындай жакшы ойлорун айтып атышат. Мен оюмча бул Кыргыз Эмират байланышы чоң келечеги бар да. Анткени биз соода сатык боюнча, инвестиция тартуу боюнча, анан бир жанагы мамлекет өкмөттүк акселерация деп 3 проект жасап атпайбызбы? Аны ошону аягына чыгарыш боюнча дагы булар айтып атат, сиздерге бу инвестицияны тартуу боюнча эмне жардам керек? Закондоруңузду кандай оңдоп берели, кандай рекомендацияларды берели деп ошонун баары сөз болуп атат да. Ошондуктан бул Эмират мамлекети ошо региондогу эң креативный мамлекетте эң жакынкы, өзүң көрүп атпайсыңбы? Ооба. Эң жакшы технологияларды булар колдонуп атат. Бир мүнөткө бир маанилүү жаңылык менен бөлүшө кетейин. Былтыр кирешелерди легалдаштыруу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Аталган мыйзам Кыргызстандык байлардын чет өлкөлөрдө активдерин катып жатпастан өз өлкөбүзгө алып келишсин, накталай акчаларын чет өлкөлүк банктарга сактабастан Кыргызстандын банктарына сактап, өлкөбүздүн экономикасына иштесин деген ниетте кабыл алынган. Ошентип биринчилерден болуп президент Садыр Жапаров өз мүлкүн көргөзүп, Бишкек шаарындагы Ибраимов 96 дарегинде жайгашкан имаратты өзүнө каттап, мамлекетке 1 миллион сом төктү. Эске салсак, аталган имарат президент Садыр Жапаров мурда эле ишкердик менен алектенип жүргөндө, тактап айтканда 2005-2010 жылдар аралыгында курулган. Чет өлкөгө каткан акчаларым жок болсо, аларды да алып келип өзүбүздүн банктарга салып коймокмун. Эми биздин бай жарандарыбызга кайрыламын. Ушул мыйзамды пайдаланып, өз мүлкүңөрдү өзүңөргө каттап, легалдаштыргыла жана чет өлкөдөгү банктарда катып жаткан акча каражаттарыңардын баарын биздин банктарга которгула. Демек, аталган мыйзам долбоору сиздин капиталыңызга 100% кепилдик берет. Бул сыяктуу мыйзамдар башка өлкөн өлкөлөрдө дагы өз жемишин берген. Демек, президент Садыр Жапаровдун бул чечими мезгил талабы жана туура кадам экенин серепчилер да айтышууда. Чет мамлекеттеги болгон тажрыйбалардын баарысын кошуп легалдаштырууну азыр өткөрсөк эң туура болуп атат. Анан мен бүгүн деле макаламда жаздым. Мисал үчүн Садыр Нуркажиевич өзү көргөздү, мына мен мондай кылып атам деп. Ошондон кийин баарысы чыгарып көргөзүп агы менен иштей баштаса эң туура болот. Албетте эч бир куугунтук болбойт деп мен ишенем. Ошол себептен мен оюмча азыр эң туура маал болуп атат ошону баштаганы. Аларча мамлекеттик резиденциясында Коопсуздук кеңешинин катчылары менен Улуттук коопсуздук кеңешчилеринин Афганистан боюнча 6-чы аймактык диалогу өттү. Аймактык диалог башталар алдында президент коопсуздук кеңештеринин катчылары жана кеңешчилери менен жолугушту. Садыр Жапаров Афганистандагы оор кырдаалды талкуулоонун актуалдуулугун баса белгилеп, бул өлкө туш болуп жаткан чакырыктар менен коркунучтарынын кеңири спектрин белгиледи. Президент Афганистандын 3 негизги көйгөй катары терроризм, банги абкезчилиги жана алсыз экономиканы атады. Дорогие друзья, относительно совместных действий с удовлетворением отмечу, что современные, согласованные и комплексные шаги, предпринятые нашими странами, позволили значительно снизить вероятность возникновения очагов вооруженного противостояния на афганском направлении. Таким образом, через активное и тесное взаимодействие на двустороннем уровне и в форматах международных организаций, таких как ОДКБ, ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОТГ, сформировалась работоспособная модель сотрудничества по вопросам Афганистана.
Коопсуздук кеңешинин катчыларынын жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин 6-аймактык диалогунун жыйынтыгы боюнча 8 өлкөнүн өкүлдөрү макулдашылган тартипте иштөөгө макулдашты. Тактап айтканда, мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнүн баардык деңгээлинде биргелешкен ыраттуу жана системалуу иш аркылуу коркунучтарга жана чакырыктарга каршы күрөшүү болуп саналат.